балалык жөнүндө баллада. Автордун окуусунда. Токтогулга барабыз деп камынып, жүрсө апам сен башкача сүйүнүп, ээликкениң эсимде бир ошондо көрүнгөнгө сүйүнчүлөп күйүгүп. Чыктык жолго, күйгүм талаш жеткирди, Токтогулга эски жеңил машине. Көчө ылдый үйдү көздөй жөнөсөк, барбайм дейсиң Тайкемдин үйүнө. Токтогулга барабыз деп айттың го, алпар мени комуз черткен кишиге. Чатак салдың кыйнап бизди чаң жолдо, бештердеги бала болчун кичине. Апам байкуш алдап соолап тарткылайт, Тайкеңдин үйүндө да Токтогул, ишенбейсиң короодогу кишине, Тайкем дейсиң таанып турам оштогу. Алаңгыча, көчө баштан бир атчан, көрүнгөндө атырылып жөнөдүң, Токтогул эй, токтой турчу Токтогул, көчөнү бүт кыйкырыкка бөлөдүң. Токтоп калды таңыркаган алатчан, чымын куюн болуп жеттин жанына, биз да жеттик түшө калып артыңдан, апам коркот, тебелене татына. Ал демерип, жүзү жылуу киши экен, жерден сени таанышындай кучактап, соорута албай болуп жатты кубара, Токтогул деп турган сени бушактап. Окуянын түшүнгөн соң чоо жайын, тигил киши жашыра албай күлкүсүн, бастырдатын Тайкемдин үйүнө, кызык болгон баарыбызга ошол күн. Сабак жазып олтурганда бир ирет, бул сүрөттө сен ким болот дегенде, ат үстүндө комуз черткен кишини Токтогул деп айтканым бар эсимде. Кызыктырып бердим эле баяндап, жомок кылып Токтогулдун өмүрүн, ошол баян өтө таасир эткенин баамдап сага жылып турду көңүлүм. Сени таптап уктаткан соң акырын, атчан киши жөнөп кетти үйүнө, а биз сенин кылыгыңды кеп кылып, көпкө олтурдук жаздын салкын түнүндө.